Жалал-Абад шаарынын Абдыраманов көчөсүндө курулуп жаткан эс алуу багы жыл аягына чейин толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Паркта коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн аянтча, вело жолдор, балдар аянтчалары, ролик аянтчасы, стол тенниси, стол оюндары жана шахмат аянтчасы, ошондой эле баскетбол, кичи футбол аянтчалары болот. Аталган парк мурдагы эко парктын ордуна курулууда. Анын жалпы аянты 8,16 гектарды түзөт. Парк Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашууда. Бул паркка былтыр капсула салганбыз. Россия тарабынан өкүлчүлүктөн келип, быйыл бүткөрүп берүүгө сөз берип кетишкен. Жалпы сметалык баасы 176 миллион, проектированиясы менен биригип. Жалпы строительствого 171 миллион акча каражат кетти да. Буга строительный компания ОСО город мечты деген компания курулушун жүргүзүп атат. Кудай буйруса биз муну шаар күнүнө бүтүрүп бериле деген тапшырманы берип атабыз да. Бу жерде өзгөчөлүгү ал жерде эч кандай баягы тамак аш сата турган жайлар болбойт. Скайдром деп коет, балдар ойночу, анан балдар ырдачу, качелялар болот, велодорожкалар болот. Эс алып жүрө турган парктардын бири болот да. Эң негизгиси көчөттөрү дагы Россияда, Кыргызстанда, ар бир областта өскөн бактарактарды тигебиз деген өздөрүнүн да сунушун айткан. Бул эс алуу багын улай эле Жалал-Абад шаарынын Нагима Айтматова жана Түмөнбай Байзаков проспектисинин кесилишинде жаңы аллея пайда болот. Бакыт телеграф соода жайы жана анын айланасындагы соода түйүндөр тез сатым жайларда буздурулган. Бошотулган жер аянтына алдыда жергиликтүү бюджеттен сквер курулат. Нагима Айтматова көчөсү менен Түмөнбай Байзаковдун кесилишинде жайгашкан. Бул жерде мыйзамсыз курулуштар бар эле. Муну биз аныктап чыгып буздурдук. Кудай буйруса бу жерде сквер болот. Сквер дагы мурун жок эле да, бул курулуштардын баардыгы мыйзамсыз экени аныкталгандан кийин муну сүрдүрүп сквер кылып атабыз да. Скверде бул адамдар аллея мындай басып, эс алып, дем алып, китеп окуп, ошол жерде балдар жетелеп жүрө турган бир жакшынакай сквер кылып атабыз да. Себеби Жалал-Абад шаарынын эң негизги коноктор келүүчү жолдун боюнда болгондуктан. Жалал-Абад шаарынын көчөлөрү кеңейип, ошол эле учурда жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдорда кеңейип жаткандыгы жай тургундарга түзүлгөн шарт. Мындай иш-аракеттерди көргөн жарандар Жалал-Абад шаарына өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын айтып, өлкө жетекчилигине ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Жол кичине көрүндү. Биз студент убагыбызда ушундай аябай кең көрүнчү да. Бул эң жакшы. Жолдор кеңейип атат, ушул азыркы өкүлдөргө, администрация биздин жогорку жакта иштеген кашиертерге, Садыр Жапаровторго чоң рахмат билдирип кетебиз, ыраазыбыз. Жалал-Абадта өзгөрүү жакшы. Мурунку караганда мына 30 жылдан бери өзгөрбөгөн эми өзгөрүп атат, жакшы. Рахмат ушу биздин президентибизге кылып аткандарга барына. Мен азыр суктанып атам. Эми Кудай буйруса насип болсо бери бүткөндөн кийин да келип көрүшкө Алла Таала насип кылсын. Жалал-Абадта өзгөрүү эң эле чоң жакшы болуп атат. Рахмат ушул немелерди эске алып бардыгын, ушу элдин камын көргөн биздин чоңдорубузга, президенттерибизге рахмат. Эскерте кетсек, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан курулуп жаткан эс алуу багына жалпы сметалык баасы 176 миллион сом каражат бөлүнгөн. Аталган парк Орусиянын каржылык колдоосу менен ишке ашууда. Ал эми Бакыт телеграф соода жайынын ордуна курулуп жаткан скверге жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнөт. Эки эс алуу багы ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.